Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Qad manallahu aleyna. Юсуп пайгамбар мындай деп атпайбы? Чындыгында Алла Таала бизге өтө көп жакшылык кылды деди да. Эми бул жерде бир жакшы бир маселе чыгат экен балдар, туугандар. Качан кайсы бир инсанга кыйынчылык келсе, кайгы келсе, мусибат келсе, кийин Алла Таала ошол кыйынчылыктан, кайгыдан куткарса, куткарып нематын берсе, анда мурдагы кыйынчылыктарды эстебей, Алла бизге жакшылык кылды деп шүгүр кылыш керек экен да, бүттү экен да. Себеп мурдагы кыйынчылыктарды айта берсеңиз, шүгүрсүздүккө кирип калат экен да. Угуп алыңыздар, баарыбызга сабак. Бир инсанга Алла Таала бир кайгы жиберди, кыйынчылык, мусибат. Кийин Алла Субханаху ва Таала ошо кайгы, мусибаттан куткарды. Куткардан кийин биз эмне кылышыбыз керек экен? Аллага шүгүр болду. Бирок эми сени кандай кыйналганыңды айтпа дейт да. Кандай башыңа кайгы түштү, аны айтпа. Кандай мусибатка кириптер болдуң, аны айтпа. Эмне үчүн? Аларды айта берсең, шүгүр кылгандын ордуна шүгүрсүздүк болуп калат экен да кайра. Юсуп пайгамбар бул жерде канча деген башында кыйынчылыктардын баардыгын өткөрдү, аны айтып отурган жок да. Курандагы аятта эмне деп атат? Лaqad manallahu aleyna. Алла Таала бизге жакшылыктарды кылды деп Аллага шүгүр кылдырдык. Болду. Алла Таала мени мындай кыйнады, анан кийин мындай кылды, тигиндей кылды, илактап, капкактан баарын эстей бербей, жакшылык кылып сени куткарып койдубу? Болду. Ошол жерде эле айт да, калганын унут дейт. Мына ушу шүгүрдүк болот экен да. Эгерде сен тияктын баардыгын эстеп кайра айта бере турган болсоң, шүгүрсүздүк болуп калат. Мына сабак, аяттан кандай сабак алдык биз? Аяттан кандай сабак, өкүмдөр чыгып атат, маселелер чыгып атат. Ушуну мындай дейт экен да Куранда, субханаллах. Мусибаттан Алла Таала куткарып, Алланын неаматтарын алгандан кийин кайра ушул кыйынчылыктарды эстеп ыйлай берсең, бул шүгүрсүздүк болот. Жана ушундай шүгүрсүздүктү Кур'ан-ы Каримде канут деп коет экен. Канут деген шүгүрсүздүк, бирок кандай шүгүрсүздүк? Шүгүрсүздүктөр толтура. Кафур деп да келет. Ал деле шүгүрсүздүк. Кур'ан-ы Каримде фадкуруни адкуркум вашкурули вала такфурун деген бар го. Мен эстерим, силерди эстеймин. Мага шүгүр кылгыла, шүгүрсүздүк кылбагыла. Вала такфурун, яни шүгүрсүздүк кылбагыла. Куфр деген сөз, куфраны неамат, неаматты баалабаган, барктабаган шүгүрсүздүк айтылат да. Бирок араб тилин ушунчалык бай экен, канут деген шүгүрсүздүк, бунун мааниси кандай десеңиз, бир кайгыдан куткарып Алла Субханаху ва Таала сизге неаматты берип койгондон кийин ошого шүгүр кылбай, макулбу? Бая кайгыны эстей берип, мен ушундай кылдым, ушундай, ушул шүгүрсүздүктү канут деп коет экен да. Иннал инсана ли роббихи лаканут деп Кур'ан-ы Каримде чындыгында инсан өз робуна шүгүрсүз. Бирок азыркы шүгүрсүздүк, канут деген шүгүрсүздүктү түшүнүп алдык. Бул мусибаттан куткаргандан кийин кайра мусибатын эстеп ыйлай берип шүгүрсүздүк кылганды ушуну канут деп коет экен да. Сабыр жана таква ар кандай мусибаттан айлаж. Дары экен да, бардык мусибатка дагы, бардык кайгыга дагы сабыр менен таква. Иннаху ма яттaqи ва ясбир. Мында маалым болду, таква күнөөдөн сактанса, кыйынчылыктарга сабыр кылып бекем турса, бул эки сыпат инсанды ар бәле мусибаттан чыгарат.
Kur'an-ı Kerim'de көптөгөн жерлерде бұл екі сифатты Алла Субханаху Тааля ийгиликке дагы, бактылуулукка дагы негиз кылып айткан. Ва ин тасбиру ва таттaqu ла ядуррукум кайдухум шай'a. Эгер силер сабыр кылып, күнөөдөн сактанып эле турсаңар, душманыңардын куйтулугу, алардын жаман пландары силерге каршы болгон бир да зыян бербейт деген да. Зыян жеткире албайт, душмандын планы ишке ашпайт. Аллахның Kur'an-ı Kerim'deki ayatı. وَاِنْ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Mınaki Kur'an'da Allah Teala aytıyor. Düşmanlardan karşılığı planları sizlerge hiç kanday ziyan jetkere alбайт. Эми бұл жерде bir суроо пайда болуп калат экен туугандар. Мына биз сабыр кылдык эле, таквалык кылдык эле деп Юсуп пайгамбар мындай даава кылып, мындайча айтканда биз кыйынбыз деген жери жокпу? Кичине мындай өзүнүн таквалыгы, мына бизде таква бар, ушундай кылды деген бир даава доо кетип калбайбы дейт да мындай. Биздин сабырдуулук жана таквалыгыбыздын себебин Алла Таала кыйынчылыктан куткарып койду, даражабызды бийик көтөрүп койду. Эми Kur'an-ı Kerim'de فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ өзүңөрдүн напсыңарды тазалап эле кыйын боло бербегиле деп айтпады беле эскертип. Мен мындай кылдым эле ушундай болуп кетти, мен мындай кылдым эле мындай болуп кетти деп. Ушуга эскертип берип Алла Таала فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Силер өз жаныңарды тазалай бербегиле. Алла билүүчү ким такварак экенин. Ким таквалык кылып, ким күнөөдөн сактанганын билүүчүрөөк Алла Субханаху Тааля өзү. Силер өз жаныңардан тазалай бербегиле деген эскертүү келген да. Ошого кичине каршы болуп калбайбы? Юсуп пайгамбар анткени айтып атпайбы? Таквалык кылдык эле, сабыр кылдык эле, мындай болуп кетти дегендей болуп кетсе, буга жооп мындай дейт. Тахдис бин ни'ма деген бар. Неаматты эске алуу. Бул таквалык, сабырдык ушундай болуп кетти эмес. Алла Таала бизге биринчи таквалыкты берди, сабырдуулукту берди. Бул Алланын берген неаматы болду. Ушул аркылуу Алла Таала башыбыздан мусибат, кайгыны кетирди. Демек Алла Тааланын берген неаматын ошону ачыктап коюшлукту биз тандадык деген сөз да. Ошону Алла берген неаматты сиздерге ушундай айтып коюшлук. Мына таквалыктан неамат экен, сабырдуулуктан неамат экен. Бул ушундай эки неамат Алла Таала бардык маселебизди чечип берди деген тахдисин неама деп коет. Ва амма би ни'мати роббика фахаддис. Алла Субханаху Тааля өзү айткан, Роббуңдун сага берген неаматын айта жүргүн. Соң Алла Субханаху Тааля сага кичине бир жакшылык кылган болсо, ошону эстеп, бул Алла Тааланын мага берген жакшылыгы менин кыйындыгым эмес деп, ушуну айта жүргүн деп Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bizge ушундай буйрук берген. Андан кийин акыркы сөзү ла тасриба алейкумул яум. Бүгүн мен силерге эч кандай жемелөө жок. Бул улуу кулк мүнөз. Өтө жогорку даражасы. Залымды кечирип эле койбостон мен сени жемелебейм даже деп айтып коюш, бул кулк мүнөздүн эң жогорку мартабасы экен да туугандар. Болбосо бирөө зулумдук кылса, канча жиниңиз келет, канча нервиңиз кетет, канча кайгырасыз, канча кыжалат болосуз. Сизге зулумдук эле кылып атат. Аны кечириш оңой эмес. Жөнөкөй адам буну кечире албайт. Кимге Алла Таала имандын нурун берген болсо, ахиреттин көрөгөчтүгү болсо, пайгамбарга канчалык жакын болсо, Аллага канчалык жакын болсо, ошондой кишилер ушундай иштерди кыла алат. А болбосо, бирок мыналарды эмне үчүн биз ушу Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerdi bir vatkana aytotkanı siz biz жашообузга bir сабак алайлы. Сиздер биздер жашообузга келечекте канча жашообуз калды Алла билет эми. Бирөөбүздө 1 жыл калгандыр. Бирөөбүздө дагы андан аз, бирөөдө көптүр. Бирок жашообузду келин, жашообуздагы себеп бул жашоонун негизинде түбөлүктө ахирет турат. Ушу жашоого курулат. Ушу жашообуз кандай болсо, өлүм абалы ошондой болот. Кабыр жашоосу ошондой болот, барзах ошондой болот, махшар ошондой болот, Алланын алдында турганда ошондой болот,
Кыямат күнү бардык ушу менен дагы. Бул жашообузга ылайыктагы үстүндө. Бул жашоонун нуру түбөлүктүү, караңгылыгы да түбөлүктүү да. Ошон үчүн калган жашообузга сабак ала турган Юсуф пайгамбардын окуяларынан мынакей биз кандай өзүбүзгө болуп жашообузда күн сайын болуп аткан учурлар да булар. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга амал кылганга товфик берсин. Амин. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи роббил аламин. Эмне тугандар, азанга канча убакыт калды? 15 мүнөт. Сурооңор болсо, сурооңорго мен жооп берейин. Болсо Кудай кааласа кийин эстетип алалы. Иншалла буяктан эми биринчи күн сайын тугандар жарыя кылып коелу. Биринчи күн сайын шам намаздан кийин Кудай кааласа иншалла мен да толук аракет кылам. Ушул Кур'андын тафсири боюнча Юсуф сүрөсүнөн улантып кете беребиз. Кандай дедиңиздер? Макулбу? Иншалла кадан аягына чыгып кете беребиз. Анан бирок бир тапшырма алайлы. Өзүбүз эле келе бербей. Бирден досторду ала келсек ага да пайда болот. Экиден дос ала келсек экесе пайда болот. Акырын убакыттарды текке кетирбей ала келсек, кичине ушундай бир жарым саатка тегерегенде 1 саатка жетпесен сабак болот. Анча-мынча суроолор болот. Ага жооп бергенге да аракет кылабыз. Кокусунан мен сапарда болуп кандай мындай иштеги болуп калсам, Кудай кааласа, мына биздин ушул Ильяс тафсир ушул жерден уланып кете бериш керек да. Сен карап туруп, Кур'андын акыркы 10 сүрөсүнүн тафсиринен баштай бересиңер. Макулбу? Себеп тафсир шамдан кийин жумасына бир жолу үзүлбөсүн. Макулбу? Ушундай кылсак иншалла сабак үзүлбөсө, мына Кудай кааласа келген кеткендер дагы мындай үзүлүп калды деп кейип калбаш керек да. Бүгүн баарыбы жокпу деп келбей калбай, посещение дагы мындай катышуу дагы толук кандуу болот, сабактар дагы. Анан кийин мына жерден нары бери болуп кетпеш үчүн сен арка жагынан мисалы Фил сүрөсүнөн башта. Андан кийин Курайштан башта. Сөзсү ихлас настардан жакшынакай даярданып, Кудай кааласа айтып берет. Сурооңор болсо жооп берейин. Subhanallah wa bihamdihi.